Кудайдын чакырыгы 25 сентябрь. Адам баласынын муктаждыктарынын, керектөөлөрүнүн иерархиясын түзүп көргөндөр мындай деген жыйынтыкка келишиптир. Эң маанилүүсү адамдын денелик керектөөлөрү тамак жана суу. Андан кийин коопсуздук. Ушул эки керектөөсү канааттандырылган болсо, андан кийин сүйүү жана өзүнө баа берүү маанилүү. Эң негизгилер ушулар. Тизме андан ары уланат. Бир жолу түн ичинде түрмөнүн башчысы катуу жер титирөөдөн ойгонуп кетет. Жердин катуу титирегенинен түрмөнүн негиздери солкулдап, дарбазалар ачылып кетет. Түрмө башчысы мууну калтырап, камактагылар ачылган эшиктерден азыр качып чыгып баштаса, мени менен эмне болот? Аларды кантип токтотом? Жумушсуз калсам, үй бүлөмдү ким багат? Мени жазалашат. Керек болсо, башым менен жооп берип калам деген коркунучта өзүн өзү өлтүрөйүн деп чечет. Ошол жерден ал бирөөнүн өзүңө зыян келтирбе, баарыбыз бул жактабыз, качкан жокпуз дегенин угат. Муну ошол түрмөдө отурган адамдардын бири айтып жаткан. Алар түнү менен өзүнүн ишеними тууралуу ырдап, даңташчу. Түрмө башчы анын үнүн дароо тааныды. Ошол жерден анын башындагы керектөө тизмесине жандын куткарылышы деп кошулуп калды. Жанагы үй бүлөмдү кантип багам, жер титиреп, дарбазалардын ачылып кетиши менен менин коопсуздугумда солкулдады деп турган түрмө башчысы эми түбөлүк жөнүндө ойлонуп баштады. Куткарылышым үчүн эмне кылышым керек, деди ал. Бул суроо керектөө тизмесинде биринчи орунга туруп калды. Башынан эле ошондой болсо туура болмок, өлүмдүн алдында турганда гана эмес. Анткени Кудайга болгон ишеним баардык керектөөлөрдүн, муктаждыктардын ичиндеги маанилүүсү. Өзүңүздүн керектөө тизмеңизди бир сыйра карап, таразалап көрсөңүз, баары эле туурабы, баары эле ордундабы?